Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Изгилик менен ийгилик ар дайым сиздерди коштоп жүрсүн. Бүгүн сиздердин назарыңыздарга тазалык жөнүндөгү уктурууну сунуш кылабыз. Микрофондо Жумагүл Казыбаева. Кимди гана тамшандырбайт балалык. Кимдер гана кетиришпейт каталык. Ак карасы жарыш жүргөн өмүрдө артык мага баарысынан тазалык. Тазалыгым болсо экен коомумда, тазалыгым болсун дене боюмда, баарынан да жан дүйнөмдү булгабай, тазалыгым жаркып турсун оюмда. Тазалыгым чагылса экен көзүмдөн, таза дилим жаңырса экен сөзүмдөн, карегиме тунуп тунук жаркыроо, тазалыгым көрүнсө экен көзүмдөн. Таза болсо көрк кошулат кийимге, таза аткарып тартип болсун ишимде, ийгиликтин, изгиликтин булагы, тазалыгым ар кадамда билинсе, элдер көрбөйт, бирок эгем көрөт деп, таза ниет жашаса экен дилимде. Ооба, жогорудагы чыгармада айтылгандай, тазалык бар тарапта, бардык учурда, бардык түрдө көрктүү жана эң зарыл нерсе. Негизи таза адамдар кандай болушат? Биз өзүбүздү таза бойдон сактай албайбыз, бирок буга Кудайдын кудурети жетет. Бир караганда тазалык ыйыктык менен синонимдей сезилиши мүмкүн, бирок алар бир эле нерсе эмес. Ыйыктык бул арналуу, өзгөчө статус. Ал эми тазалык бул биз арналгандыктагы жашообуз. Бул ыйыктыктын жемиши, анын табигый көрүнүшү. Жашообузду Кудайдын тирүү сөзүнүн пайдубалына курганыбызда, ойлорубузда жана иш-аракеттерибизде тазалыкка үйрөнөбүз. Кудай биздин жашообуздун булагы болгусу келет. Эгер силер өзүңөрдү кайраттуу сезсеңер, жүрөгүңөрдү жана ниетиңерди Кудайдын курч жана терең сөзүнүн жарыгында изилдөөсүн сураңгыла. Ыйык жазууда. Себеби Кудайдын сөзү тирүү жана таасирдүү, кош миздүү, ар кандай кылычтан курч. Ал жандан рухту ажыратып, муунга чейин, сөөктүн чучугуна чейин жетет. Жүрөктөгү ойлорду, ниетти соттойт. Андан жашыруун эч бир жан жок. Анын көз алдында баары ачык айкын. Анын алдында жооп беребиз. Еврейлерге жазылган кат 4-бөлүм 12 жана 13 аяттар. Ишенимдүү түрдө эле айтсак болот. Бул мүнөзү алсыздар үчүн эмес. Кудайдын сөзү бул жөн гана кагаздагы тамгалар эмес. Ал тирүү. Эгерде биз чындап эле чындыкты кабыл алуудан келген күчтү каалай турган болсок, анда ишенишибиз керек жана аны изилдеп окуп түшүнүшүбүз керек. Анын тирүү сөзү жүрөгүбүздө жанданып, түндүн жымжырттыгындагы назик шыбыроо сыяктуу угулушун каалашыбыз керек. Ал ушунчалык терең кирип, жан менен рухту ажыратып, жашыруун ойлорду жана ниеттерди да ачып бере алат. Эсибизде сактай турган нерсе Кудайдан эч нерсе жашыруун эместиги. Ал баарын көрүп турат. Жада калса биз үчүн түшүнүксүз болгон нерселерди дагы ал көрүп турат, түшүнөт. Жүрөгүбүз бизди алдашы мүмкүн, бирок эгерде биз чын жүрөктөн чындыкты сурасак, Кудай өзүнүн түшүнүгүн өзүнүн сөзү аркылуу беришендик менен бизге бөлүшөт. Бизге адамдын кеңешинин кереги жок. Ал ар дайым убакытка, маданиятка жана туруксуз модага көз каранды болот. Бул коомдун адеп ахлактын температурасын чагылдырган болжол менен ар бир 10 жылда бет каптарын алмаштырган акылсыздык. Бизге Кудайдын акылмандыгы жана өткүрлүгү керек. Анткени Кудайдын сөзү түбөлүктүү жана биз дал ушул стандарт боюнча жооп берүүгө милдеттүүбүз. Ылайым эле Кудайдын сөзү жашообузда тирүү жана жаратуучу болуп калса экен, тазалык мүмкүн эмес деген ар кандай калптан бизди эгебиз өзү куткарып таза жашоого жетелей берсин.
Тазалыктын күчү адам кары болобу, жаш болобу, же жубайы бар болобу, же болбосо жалгыз бой болобу, ар бир адамды өмүр жолуна багыттап жатканын көрүүнү ошунчалык каалайт болушубуз керек. Тазалык ойдон башталат. Аны менен күрөшүү болсо, алдамчынын артынан ээрчүүдөн баш тартуудан башталат. Акыйкаттыкты Кудайдын сөзүнөн издөө керек. Чындыкты калптан ажыратуу үчүн өз жүрөгүбүзгө Кудайдын күчүн чакырганыбыз абзел. Эң жогорку жана алмашкыс аброй Кудайдын сөзү гана болушу керек. Келиңиздер анда оюбуздун тазалыгынан баштайлы. Качан биз ар кандай ой жүгүртүүлөрдү Кудайга тил алдыруу үчүн туткундай турган болсок, тазалык биздин жашообуздун бардык тарабына кире алат. Кудайым, сен тазалык менен ыйыктыктын биримдигисиң. Мен сага таандыкмын жана анын улуулугун жана менин жашоомдун бар тарабындагы бийлигин таануу менен бирге сенин сөзүңдү урматтоо менен кабыл алам. Мени ичимден тазалашы үчүн, бардык жамандыктарды жана кудайсыз нерселерди кесип салышы үчүн сенин сөзүңдүн күчүнө муктажмын деп сурансак болот. Андемесе биз ыйык жазуудагы тазалык тууралуу жазылган кээ бир аяттарга көңүл бөлүп көрөлү. Забур китеби 50-бөлүм 11-12 аяттар. Күнөөлөрүмдөн жүзүңдү бур, менин кылмыштарымдын баарын өчүр. Кудайым, таза жүрөк жарат, рухумду жаңыла. Матайдан жакшы кабар 5-бөлүм 8 аят. Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. Жакып китеби 4-бөлүм 8 аят. Кудайга жакындагыла. Ошондо ал силерге жакындайт. Күнөөкөрлөр, колуңарды тазалагыла. Эки ойлуулар, жүрөгүңөрдү тазалагыла. Петердин 1-каты 1-бөлүм 22 аят. Силер ал аркылуу Кудайга ишенип жатасыңар. Кудайга ишенип, андан үмүттөнүшүңөр үчүн Кудай аны өлгөндөрдүн арасынан тирилтип даңктады. Аюп китеби 17-бөлүм 9 аят. Бирок адил адам өз жолун бек кармайт, колу таза адам барган сайын күч алат. Тиметейге жазылган 1-кат 1-бөлүм 5 аят. Акыл насааттын максаты болсо чын жүрөктөн чыккан сүйүү, таза абийир жана чыныгы ишеним болуп эсептелет. Титке жазылган кат 1-бөлүм 15 аят. Тазалар үчүн бардыгы таза. Ал эми таза эмес жана ишенимсиз адамдар үчүн таза нерсе жок. Анткени алардын акылы да, абийири да булганган. Корунттуктарга жазылган 2-кат 7-бөлүм 1 аят. Сүйүктүү бир туугандарым, Кудай бизге ушундай убадаларды бергендиктен денебизди жана рухубузду булгаган ар кандай ыпластыктардан арылалы. Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди бардык адилетсиздиктен тазалайт. Забур китеби 118-бөлүм 9 аят. Жаш жигит өз жолун канткенде таза сактап жүрө алат, өзүн сенин сөзүң боюнча сактаганда гана. Жаканнын 1-каты 3-бөлүм жана 3 аят. Машаяктан ушундай үмүт кылган адам машаяктай таза болуу үчүн өзүн тазалайт. Колостукторго жазылган кат 3-бөлүм 5 аят. Азыркы күндө анын ыйык элчилерине жана пайгамбарларына рух аркылуу белгилүү болгон бул сыр мурунку муундун адамдарына белгилүү болгон эмес. Тиметейге жазылган 2-кат 2-бөлүм 22 аят. Жаштыктын кумарларынан кач, Теңирди чын жүрөктөн чакыруучулар менен бирге адилеттикти, ишенимди, сүйүүнү жана тынчтыкты сактоого умтул. Ыйык элчилер китеби 15-бөлүм 9 аят. Алардын жүрөктөрүн өздөрүнүн ишеними аркылуу тазалап, алар менен биздин ортобуздагы айырмачылыкты жок кылды. Жезекиел китеби 36-бөлүм 25 аят. Үстүңөргө таза суу чачам, ошондо силер таза болосуңар. Силерди бардык таза эмес нерселериңерден жана бардык жасалма кудайларыңардан тазалайм. Еврейлерге жазылган кат 9-бөлүм 14 аятта мынтип жазылып турат. Тирүү Кудайга кызмат кылышыбыз үчүн абийирибизди өлүк иштерден тазалаары анык. Корунттуктарга жазылган 1-кат 1-бөлүм 30 аят.
Ал аркылуу силер Машаяк Ыйсанын ичиндесиңер. Машаяк биз үчүн Кудайдан келген акылмандуулук, адилеттик, ыйыктык жана куткарылуу болуп калды. Еврейлерге жазылган кат 10-бөлүм 22-аятта болсо, ошондуктан жүрөгүбүздү булганган абийирден канча чуу менен тазалап, денебизди таза сууга жууп, Кудайга таза жүрөк менен бекем ишеним менен жакындайлы деп жазылып турат. Римдиктерге жазылган кат 12-бөлүм 1-аят. Кудайга өзүңөрдүн денеңерди тирүү, ыйык жана ага жага турган курмандык катары бергиле. Бул силердин рухий кызматыңар болот. Накыл сөздөр 22-бөлүм 11-аят. Жүрөктүн тазалыгын сүйгөн адамдын оозунан чыккан сөздөр жагымдуу, ага падыша жолдош. Аян китеби 21-бөлүм 27-аят. Ал шаарга эч бир таза эмес нерсе кирбейт. Жийиркеништүү жана жалган иштерди жасаган эч бир адам кирбейт. Ысымы Козунун өмүр китебине жазылгандар гана киришет. Забур китеби 23-бөлүм 3-аяттан 5-аятка чейин. Ким теңирдин тоосуна чыга алат? Же ким анын ыйык жеринде тура алат? Колу жамандыкка барбаган, жүрөгү таза, жанын жеп карганбаган, жалган ант бербеген адам гана теңирдин батасын алат. Куткаруучу Кудайынын ырайымын көрөт. Биз жогоруда ыйык жазуудан тазалыкка байланышкан бир нече аяттарды уктук. Тазалык бардык сферада керектүү, эң бир зарыл жана пайдалуу нерсе. Негизгиси тазалык Кудайга жагат. Анткени Кудай падышачылыгы таза жана ыйык. Ал жакка бир дагы таза эмес нерселер кире албайт. Ошондуктан эгерде биз Кудай менен түбөлүккө бирге болгубуз келсе, анда ар тараптуу тазалыкка умтулалы. Эмне үчүн бардык сферадагы тазалык зарыл деп жатабыз? Анткени кээ бир адамдар тазалык дегенде физикалык тазалыкты гана түшүнүшөт. Башкача айтканда, үйдүн, кийимдин, идиш-аяктын жана дененин айлана чөйрөнүн гана тазалыгына маани беришет. Бирок рухий тазалык баарынан жогору жана зарыл болуп саналат. Мисалы, колдун тазалыгы кандай зарыл болсо, көңүлдүн тазалыгы андан да баалуу. Дененин тазалыгы кандай зарыл болсо, жан дүйнө, ниеттин тазалыгы андан да зарыл. Иштеги тазалык, ирээттүүлүк канчалык зарыл болсо, сөздөгү тазалык жана маңыздуулук андан да зарыл. Ойдогу тазалык андан дагы зарыл. Биз физикалык гигиенаны сактаганыбыз эң жакшы, бирок рухий гигиенаны сактоо жөнүндө унутууга акыбыз да жок. Ал үчүн бардык жакта баланска, башкача айтканда, тең салмактуулукка көңүл бурушубуз керек. Өзүбүздүн сөздүгүбүздөгү запастарыбызды текшерип чыгышыбыз керек. Биздин оозубуздан жаман сөздөр чыкпайбы? Ал үчүн жүрөктү, ниетти тазалоого көңүл бурушубуз керек. Анткени жүрөктө эмне болгон болсо, ооздон ошол чыгат. Оюбуз, сөзүбүз, жүрүм-турумубуз таза болгондо гана өзүбүз да эркин болобуз жана ишибиз да таза, тыкан, натыйжалуу болот. Ошондо бирөөлөрдүн көңүлүн да оорутпайбыз, өз оозубузду дагы булгабайбыз, күнөөкөр дагы болбойбуз. Эгерде оозубуздан адамдардын көңүлдөрүн ооруткан сөздөр чыкса, тишибиздин жаркыраганы же сырткы тазалыгыбыз маанисин жоготуп коёру шексиз. Унутпашыбыз керек. Тазалык сизден жана менден, башкача айтканда, тазалык өзүбүздөн башталат. Тазалык бул ден соолуктун булагы, тазалык бул ийгиликтин булагы, тазалык бактылуулуктун булагы, тазалык тынчтыктын булагы, тазалык бул ынтымактын булагы, тазалык адептүүлүктүн булагы, тазалык бак таалайдын булагы. Адам бейишке колдун тазалыгы менен эмес, көңүлдүн, жүрөктүн, ниеттин, ойдун тазалыгы менен кирери шексиз. Ошентип бизге бардык тазалык эң бир зарылдык менен керек. Рухий тазалык, адеп-ахлактык тазалык, акыл тазалыгы, дене тазалыгы. Негизгиси тазалык Кудай менен жакын болууга жардам берет. Анткени ал ыйык, анын айланасына да ыйыктар, тазалар гана бара алат. Бул бизди ар дайым ойлондурушу керек. Мен ар тараптуу тазамынбы же физикалык гана тазалык менен чектелип жатамынбы?
Балким менин тазалоого муктаж болгон жактарым бардыр. Байкап көрөлү. Сергектик, кыраакылык менен ар бирибиз өзүбүздү байкап көрөлү, текшерип көрөлү. Мен тазамын деп ишенимдүү түрдө башыбызды жогору көтөрүп айта алабызбы? Эгер тазалоого, оңдоого муктаж болгон жактарыбыз көрүнсө, эч токтолбостон аракеттенишибиз керек. Кеч эмес, биз азырынча тирүүбүз. Ал эми дем алып, дем чыгарып турган кезде баарын оңдоого, баарын калыбына келтирүүгө болот. Биз тазалыкты, бизди тазалоону суранып, жараткан Кудайдын өзүнө кайрылалы. Мына ошол эң таза, эң ыйык Кудайдын бизди тазалашын сураналы. Кудай албетте ар бир суранычка кайдыгер карабайт. Бул чындык. Бул эң сонун үмүт. Ылайым баарыбыз абийирибиз ашкерелебей турган тазалыкка умтулуп жашап калсак экен. Урматтуу радио угармандары, сиздер тазалык жөнүндөгү уктурууга ортоктош болдуңуздар. Сиздердин ар тарабыңыздардан тазалык курчап, ал түгөнбөгөн таалайга жеткирсин деген каалообузду билдирмекчибиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.